Assalamu alaikum, урматтуу достор, мекендештер. Бүгүнкү күндө адамдын негизги байлыгы ден соолук экендигин, негизи мындай баалуу экендигин сезип жашап жаткан адамдар бар, сезбей жашап жаткан адамдар бар. Бирок баарыңыздар негизи эле ден соолуктан аксабаңыздар, эч ким өзү аксабайлы. Бирок достор, азыр сиздер көрүп турган бул кайрылуу ошол Индияга жеткенче ушундай кыйналып, өздөрү дагы каражат топтоп, өздөрүнүн топтогон каражаты жетпегендиктин айынан эртерээк жетсек экен деп кайрылган кайрылуу бүгүн элдин жардамы менен өзүнүн ошол шайреже мына бүгүнкү күндө сиңдисине донор болуп берейин деп мына ошол жетелешип Индияга жетишти. Эки бир туугандар бири-бирин жетелешип ошол жерде бири-биринин амандыгын тилеп отурушат. Достор, бир туугандар кыргызым деги эле кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес. Анан мен да колуман келишинче аракет кылып атам. Мына видеону көрүп буга ишенбей койбоңуздар. Бүгүнкү күндө чындап эле муктаж, ошол $3000 жетишсиз болуп жатат. Биз да колубуздан келишинче эми жасап жатабыз, бирок бул жетишсиз болуп жатат. Ошондуктан урматтуу боордоштор, мекендештер, мына видеонун алдындагы реквизит ушул бир туугандарга таандык шайреже. Алла разы болсун, ушул бир тууганыбызга мынакей донор болуп өзүнүн бир боорунун бөлүгүн берейин деп турат. Анан ушинтип бир кол сунсак бир үйдө эне аман болушлугуна, ошол эле бир туугандарынан бир тууган ажырабаш үчүн, ата энелер ошол кызынан ажырабаш үчүн кол сунайды достор. Бул биздин кылган жакшылык, Кудайдан кайтчу жолдору менен акыретибиз үчүн бүгүнкү бул дүйнө акыреттин бир демесин камтыган жакшы иш. Ошон үчүн Аллах баарыңардан разы болсун. Кимде ким кол сунган болсо, ал эми эжеке Аллах насип кылса сиздер жакшы болуп кетиңиздер. Берген дартыңыздарга дабасын берип, Кудай буйруса балдардын кашына аман болуңуздар. Буйруса жакшы болуп кетесиз. Көп дуа кылып коюңуздар. Мына видеону көбүрөөк бөлүшүп койгула, комментарий, ой пикир жазып койгула. Мындан эринбегиле. Жанын кыйналуусу канчалык кыйын экендигин бир аз болсо да сезип, түшүнүп, колдоо берип коюңуздар, колдоп коюңуздар. Урматтуу кыргыз элим, амансыздарбы? Мен сиздерге кайрылып кеттим себеби азыркы учурда ушу Индия шаарына леченияга келип, ушу пересадка болоюн деп келдим эле. Келгеним 2 айдын жүзү болуп атат. Акча карасак жатыбыз жетпей, $3000 жетпей, күндөн күнгө операциябыз аркага жылып атат. Акчаң болбосо киргизбейт экен, толук болбосо. Ошон үчүн сиздерге дагы бир жолу кайрылып кетким келди. Сиздердин жардамыңыздарга муктажмын. Аз да болсо салымыңыздарды кошуп кетиңиздер, сиздерден сураныч. Көп түкүрсө көл болот дейт. 5 сом болобу, 10 сом болобу, аз болсо дагы салымыңыздарды кошуп кетиңиздер. Урматтуу кыргыз элим, сиздерден дагы бир жолу суранам. Күндөн күнгө акыбалым оорлошуп кетип атат.